İşenесizби? Ayal kişi maga telefon çalıp atat. Sizge suroo dedi. Makul beriңiz desem, men jumuşta tigүүчүлүк kılıp işteyim dedi. Öte jakşı. Anan bugün balamdı ala keldim ele, kaytkanda kүйөөмдү men jumuştan çıktım, jolga çıkıp maşinaң менен тосуп ал. Sen Marşkadan jolga çeyин bir kança alыс экен, balamды көтөрүп барганга bir kança kıyın. Ansız деле мен jumuştan çarçap çıktım. Oşogo maşinaң менен келип жолдон тосуп ал деп telefon çalsam, alбай койду dedi. Кайра çaldım, alбады. Ептеп үйгө жетип барсам, kүйөөм үйдө кир жууп отурупту дейт. Анан неге телефонду албайсың десе, үйдө калып кеттир, көрбөптүрмүн дептир. Ошого эки сөз айттыр да. Бирөөсү чимосуң дептир, экинчиси лох дегенби, кыскасы бир орусчалап бир нерсени айткан экен, күйөөсү таарынып үйдөн кийимини көтөрүп кетип калыптыр. Ошого эмне кылайын деди да. Анан мен деле ачуум келгенден айттым, кеткен катын кете берсин дедим. Десем, жок, сиз түшүнбөй калдыңыз, менин күйөөм дейт. Түшүндүм дедим. Сен иштесең, күйөөң үйдө нам бышырып, кир жууп олтурган болсо, анан эки сөз айтсаң көтөрө албай кетип калган болсо, ол катын экен да. Макул, мурда дагы ушундай болгон болсом, ооба, эки жолу болгон, үйгө барып кайнемден сурап алып келгенмин деди. Анан айттым, андайды мен билбейм дедим. Аны менен сиз өмүр бою кантип жашап кетесиз? Рас кеткен болсо кетсин. Сиз ошол мужиктигине ишиңизди кылып туруп, башка да карасаңыз, менин кеңешим. Анан дагы өзүңүз ойлонуп көрөсүз дедим. Ага дагы жаккан окшойт. Анан ошол менен ажырашкан экен. Бир тууган эжеси мага чыгыптыр. Сен неге кеткен катын кете берсин деп айтасың деп. Анан башка не деп айтайын анан? Барып алып келип алып жашай бер десеңиз, алып келип жашай берсе болмок да деди. Анан макул дедим, алып келип жашай берсин, азыр деле кеч эмес. Бирок андай эркек менен жашашлык мен өмүрүмдө чынын деле биринчи жолу угуп атам. Ал эмес мелден намыстанып кеткенден болду, токтотуп койсун деп айтып атам деди. Мына ушунчалык деңгээлге жетип калдык да. Ушунчалык деңгээлге жетип калдык. Ошондон ооба шариятта эгерде эркек менен аял чындап эле турмушта алып кете албаса, чындап эле экөө бири-бирине жактырбай калган болсо, чындап эле мындан кийин жашоо жок боло турган болсо, анда Аллах Субхана ва Таала талакты коюп койгон. Чындап элечи. Машрух да талак. Талак десе эле асман жер титет. Ооба, эч кандай себеби жок. Эч бар жок жетишет, тойгонду кой көтөрөтөн, тойгондуктан эми мен башканы дагы көрөйүн, эми ажырашайын дейт болсо, анда жер титирейт да. Жок, экөө тең, бири намаз окуса, экинчиси окубайт, бирөөсү оку десе берге урат, же болбосом эркектигин кылып тамак алып келип бере албайт, ошол эле учурда урат, ошол эле учурда тебет, ошол эле учурда жакшы карабайт. Андай боло турган болсо, өзүнү дагы кыйнабасын, башка бирөөнүн кызы, аялды дагы кыйнабасын.